طبعا هو هذا يعني Согуштун айынан жана ата-энебизден ажырагандыктан бул айт мурдагыга эч окшобойт. انه رحت اشوف Сөөктөрдү көргөнү баргам. Баары өлгөн экен. Дендароо абалда калдым. Газадагы бул балдар ыйык Рамазан айынын аякташын белгилеген орозо айт майрамын ата энелерисиз майрамдашууда. Октябрда Газа шаарындагы Аль-Ахли араб ооруканасына чабуул болгондо алар үй бүлөсүнүн 35 мүчөсүн, анын ичинде ата энесин жоготушкан. طبعا ضل 6 اطفال وانا معاهم. طبعا Болгону 6 бала, анан мен аман калдык. Мен бул үй бүлөнүн эң улуусумун. Ар бир агамдын артында 2ден баласы калды. Эми мен алардын таянычы, атасы, досу, таятасы, таякеси баары мен болушум керек. هم بتخيلوا انا لازم اكون الهم. ايجا 11 жаштагы Лаян бөлөлөр жана сиңдиси менен Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында чатырда баш калкалоодо. Ал согушка чейин айт майрамы үйүндө кандай өткөнүн эстейт. السنة اللي فاتت يعني كنت أطلع Былтыр атам, апам менен айт майрамына бир нерсе сатып алганы барганбыз. Бирок быйыл ата-энемден, бир туугандарымдан ажырадым. Жыл сайын майрамдык токочтордон сатып алып, же үйдө бышырып, туздалган балык сатып алып, айт күнү чоң энемдин үйүндө эт бышырчубуз. Бирок бул айтта андай салттуу тамак жок. Ата-энемдин жылуулугун сагындым. Түндүккө кайтып, үй бүлөмдүн жана апам менен атамдын мүрзөсүнө барып келсем дейм. ЮНИСЕФтин эсебинде Газа тилкесинде кеминде 17 000 бала ата энесинен ажыраган же багар көрөрү жок жүрөт. Али үй бүлөсүндөгү кичинекейлерге оюнчуктарды жана кийимдерди сатып алды. Башкалар да чатырларда жашаган балдарга кубаныч тартуулоого аракет кылып жатышат. Мажд Нассар токоч бышыруу үчүн элден кайрымдуулук чогултту. Токоч эң маанилүү айт таамдарынын бири. حبينا فكرة نعمل إنه كعك ونفرح الأطفال. Мен Газадагы балдардын жүзүнө жылмаюу тартуулап, согуштун оорчулугун жеңилдетким келди. Ошого айт токочун жана керек болгон нерселерди алдым. Азыр алар 3 эсе кымбаттады. Коңшу чатырлардагы аялдар айт токочторун бышырууда. Ага жардам беришти. اشتغلنا على الفرن بما إنه لا Бизде күйүүчү май, электр жарыгы жок болгондуктан кадимки эле мешке отун жагып бышырдык. Анан таратып бердик. Балдардын кубанычын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес эле. كل عام وانتم بخير. Айтың майрек болсун.